بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Allah Taala Tahrim сүресінде 6-ncı ayatında şu сүренің ушул аятта айтат: "Ey иман келтиргендер, өзүңөрдүн жаныңарды биринчи иретте. Андан кийин үй-бүлөңөрдү, анын отуну адам жана таш болгон оттон куткарып калгыла." деп айтат Allah. Ошол тозок отун периштелер кайтарышат. Периштелер өтө катуу периштелер кайтарышат. Алар Алла Таалага тоң мойнду кылышпайт. Алла Таала кайсы нерсени аларга өкүм берген болсо, ошону аткарышат. деп бул аятта айтат. Караңыздар. Эми ушул аятта Алла Таала эң биринчи иретте адам баласына өзүн жанчыдагы оттон куткарып калууга өкүм берип жатат. Андан кийин эле экинчи ирет өзүнүн үй бүлөсүн. Ар бир эркек бул айтылган аят ар бир эркек, ар бир аялга тиешелүү. Өзүнүн момун эстеген эркек үчүн, момун деп эсептеген аял үчүн. Алла Тааланын өкүмү биринчи иретте өзүнүн жанын куткарып кал дейт. Кантип куткаруу? Дин менен. Алла Таала бизге тартуулаган дин менен. Иман келмеси аркылуу, ибадат аркылуу. Өзүбүз биринчи динге келип, ибадатка динге келип, андан кийин толук үй бүлөнү алып келип ошо динге. Мына ушул чыныгы дават, мына ушул чыныгы динге чакыруу. Пайгамбар алейхисаламдын жашоосу биз үчүн, сахабалардын жашоосу биз үчүн кантип алар үй бүлөлөрүнө мээнет кылышкан, үй бүлөлөрүн кантип динге алып келишкен, мына биздин чыныгы үлгү. Пайгамбар алейхисалам өзүнүн жашоосунда, өзүнүн жүрүм турумунда толук үлгү болгон. Эми караңыздарчы. Алла Таала аятта айткан жанчыдагыс азаптан куткарып калды деп туурабы? Ал оттон, от жөнөкөй от эмес, ал оттун отуну, күйө турган отуну адам жана таш болот. Отун же көмүр же башка күйүүчү нерсе эмес, адам менен таш боло турган дейт. Караңыздарчы. Демек, кандай коркунучтуу, кандай бир чоң бир азаптан Алла Таала куткарып калгыла өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү деп Алла Таала өкүм берип жатат. Эми биз суроо көрөлү. Биз өзүбүздүн үй бүлөбүз ошол жанчыдагы оттон куткарылыш үчүн, өзүбүз куткарылыш үчүн канчалык менет, канчалык аракет кылып жатабыз? Деги эле үй бүлөбүздөгү акыбалыбызды карайлычы. Хадис айтылат: "Аввалу ма юхасабу бихи ал-абду yawm al-qiyamah as-salah, fa in salahat salahat sa'iru 'amali wa in fasadat fasadat sa'iru 'amali." Ау кема кол алейхиссалату вассалам. Кыямат күнү эң биринчи эсеп кысапка тартыла турган амал пенде үчүнчү бул намаз дейт. Ибадатка келгенде. Намаз. Эгер намазы дурус болсо, баардык амал дурус болот. Намазы бузулган болсо, баардык амал бузулган болот. Эми караңыздар, ушул хадисте намаз ибадат жөнүндө айтылат. Ушундай эле дагы бир уламалар айтышат, кыямат күнү эң биринчи суракка, эсеп кысапка тартыла турган амал бул үй бүлөлүк мамиле, жубайлардын ортосундагы мамиле дейт. Эрди катындын ортосунда болгон мамиле. Эми караңыздар, ибадатка келгенде намаз биринчи тартылып атат. Намаз дурус болсо, баардык амал дурус болот деп атат. Намаз тургуздук биз жашообузга. Экинчиси карасак, үй бүлөлүк мамиле. Ошол жубайлардын ортосундагы мамиле биринчи турду тартылат деп атат. Демек, ушул мамиле дурус болсо, башка мамилелер да дурус болот. Эми уламалар айтат, ибадатка келгенде намаз, бирок мамилеге келгенде ушул үй бүлөлүк мамиле дейт, биринчи тартылат. Канчалык деңгээлде аял өзүнүн акысын аткарып, өзүнүн милдетин аткарып, күйөөсүнүн акысына кирген жок бул. Канчалык деңгээлде күйөөсү өз милдетин аткарып, бирөөнүн акысын, аялынын акысына кирген жок деген караңыздар, маселе. Эң биринчи ушул маселе тартылып атат. Эми деги адамзаттын тарыхына карап көрсөк, Азирети Адам алейхиссалам менен обой энебиз жер бетинде биринчи жашаган адам менен эркек киши менен аял киши. Эми булар жер бетинде жашап, булар жубайлык мамилени сүрдү. Эң биринчи демек жер бетинде мамиле бул жубайлык мамиле. Ушул мамиле сакталып калат. Бейиште дагы муну айтканыбызда, сабактарыбызда айтканбыз, бейиште дагы бул мамиле уланат. Эгер жубайлар диндар болуп, экөө тең мусулман болгон абалда бул жашоодон өтсө, бейиште дагы экөө чогуу болушат.
Караңыздарчы. Биринчи башталган мамиле жубайлык мамиле болуп жатат. Өлүмгө чейин барып, нике кылып атканда айтабыз эмес, өлүмдүн акырына чейин деп турабы? Өлүм келгичекте. Өлүм дагы келип, өлүмдөн кийин дагы эгер экөө тең диндар болуп бейишке чогуу кирсе, бейиште дагы жубайлык мамилеси уланат. Бирок караңыздар, ошол бейиштеги мамилеге уланыш үчүн бейиштик эркекке кандай сыйлыкта берилет? Уламалар айтышат, тафсир китептерде келет. Адам алейхиссаламга Адам алейхиссалам бейишке кирген адамга Адам алейхиссаламдын бою берилет дейт биринчиси. Экинчиси Азирети Юсуф алейхиссаламдын сулуулугу берилет. Үчүнчүсү Азирети Иса алейхиссаламдын жашы берилет, 33 жаш дейт. Бейишке кирген бардык эркек 33 жашта болот дейт. Төртүнчүсү Дауд алейхиссаламдын кооз үнү берилет. Дауд алейхиссалам ал кооз үн менен Забурду окуганда бейиш жана бейиш жер бетинде бардык макулуктар, жаныбарлар, адамдар бекип турсун, жаныбарлар, курт-кумурска баары тең кулак төшөп, ошол айткан анын кооз үнүнө кулак төшөп кулак салат эле дейт. Ушул берилет, анан акыркысы Азирети биздин Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын кулк мүнөзү берилет бейишке кирген ар бир эркек үчүн. Караңыздар, канча сыйлык белек берилет. Эми ошого татыктуу болуш керек да. Экинчиси, аял затына, бейишке кирген аял затына Алла Таала обой энебиздин, Азирети обой энебиздин сулуулугун берем дейт. Ар бир аял сулуу болуусу келет бул жашоодо, албетте. Ошо сулуулуктун себебинен канча ызычу, канча нерсе болот жашоодочу, өйдө болот. Бирок ошо өмүр бою эңсеп жүргөн аялдар үчүн суктанган, эңсеген нерсеси бейиште орнотулат, бейиште берилет. Бейиштик аялга Алла Таала обой энебиздин сулуулугун берет деп тафсир китептерде. Эми караңыздар, обой энебиздин сулуулугу деген бир кыска эле сөз болуп жатат, бирок канчалык деңгээлде сулуу? Канчалык деңгээлде сулуулук дейт. Уламалар айтышат. Азирети обой энебиз жаралганда, Алла Таала жараткандан кийин Жабарайыл алейхиссалам обой энебизди көргөндө, биринчи көргөндө сежде кылып ийген дейт. Мен Роббимди көрдүм окшойт деп сежде кылып ийген дейт. Алла Тааланын затын көргөн эмес дейт. Эми анан обой энебиз аны ордон тургузуп, "Эй, мен макулукмун, жаралганмын, Адам алейхиссалам үчүн жаралганмын" деп анан тургузат дейт. Эми уламалар айтышат. Демек канчалык сулуу болуш керек аял үчүн? Периште Аллага жакын 4 периштенин бири көргөндө сежде кылыш үчүн. Элестетиңиздер. Мисалы, бул жөн сулуулук эмес. Шайтан да кызыккан дейт обой энебизге. Ошончолук сулуу болгон дейт, караңыздарчы. Анан уламалар салыштырмыш үчүн айтышкан, Алла Таала 100%, 100% сулуулук жаратса, ошонун 1%-ын бүткүл аламга Адам алейхиссалам тартып, кыяматка чейин адамдарга бөлүп берген. 1%-ын, 1%-ын. 3 толук бөлүгүн Азирети Юсуф алейхиссаламга берген. Элестетиңиз. Ошон үчүн Юсуф алейхиссалам көргөндө адамдар колдорун кесишкен. Таң калгандыктан, айран болгондо. Эми 96 толук пайызды кимге берген дейт, билесиздерби? Азирети обой энебиз берген. 1% бүткүл аламга бөлүнүп берип атса, бүткүл аламга. Ошонун себебинен мисс Мира болуп чыгып атат, сулуу болуп. Мистер Мира болуп турабы? Дүйнө жүзүнүн эң сулуу айымы, эң сулуу мырзасы болуп чыгып атат адамдар. Бири-бирибизди сүйүп калып атабыз ошонун себебинен. Кайсы бир бөлүк берилген бизгечи? 1 миллиард эмес, андан дагы аз бөлүк берилген. Бирок толук 96%, 96% сулуулук Алла Таала обой энебизге берген деп уламалар айтышат. Ошол сулуулукка аял ээ болот, бейишке кирген бейиштик аял. Бейишке татыктуу болгон. Эми караңыздар, бейиштик аял болуш үчүн эмне кылыш керек? Кандай амалдар кылыш керек? Эң биринчи эле караңыздар. Роббисин, Алла Тааланы жаратуучуну ыраазы кылуу. Антип кантип аны ыраазы кылат? Көптөгөн хадисте айтылат. Күйөөсүн ыраазы кылган аял, ал эч качан Роббисин ыраазы болбойт. Караңыздар. Алла Таала наразы болот андай аялга. Ошондой эле хадистер айтылат, пайгамбар хадис айтканы, араңарда эң жакшыңар үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылгандар. Эми ушул хадистерге биз амал кылып атабызбы? Ошол бейиштик эркек, бейиштик аял болуш үчүн биздин үй бүлөбүз ошол нерсеге татыктуу болуп амал кылып жашап атабызбы? Канчалык деңгээлде? Канчалык деңгээлде ар бир жубайлардын ар бири өзүнүн милдетин аткарып жатат. Бүгүнкү күндө көйгөйлүү караңыз маселелер. Канча ошол ырыскынын себебинен, же бир кызганычтын себебинен
канча ызы чуу болуп, канча ажырашуулар болот, канча үй бүлөдө келишпестик болот, тууганчылыктын ортосунда. Ошонун баарына тең жолукпастан ийгиликке жетсе болот эле, эгерде биз Алла бизге тартуулаган динди толук кармансак, дин менен жашасак үй бүлөдө. Аял менен эркектин ортосунда түшүнүү, мухаббат болуп, сүйүү болуп, аял өзүнүн күйөөсүнө баш ийүү. Бул албетте жогору деңгээлде. Жада калса, күйөөсүнүн ыраазычылыгы аял үчүн бул ата-энесинин, аялдын өзүнүн ата-энесинин ыраазычылыгынан дагы жогору турат дейт. Айтканыбыз, бул сабактарыбызда айтканбыз. Караңыздар. Не үчүн десе, анткени пайгамбар хадис айтат, эркектин аялдын алдында көп милдеттери бар дейт. Көп акылары бар дейт да. Ошол акылары болгон себептен, жоопкерчиликтери көп болгон себептен ушундай артыкчылык белгилеген. Ар-риджалу каввамуна алан-ниса бима фаддалаллаху алейхим деп Алла Таала Кур'ан аят айтат. Ниса сүрөсүндө эркектер аялдарга караганда күчтүүрөөк дейт. Фазилеттүү деп башка бир аятта келет. Анткени Алла Таала аларды фазилеттүү кылып койду. Бул биздин каалообуз эмес. Бул деген мен сүнүп аялдар төмөнгө уруу эмес. Жок, бул деген эркектерге сыйыл урмат көрсөтүү аялдар үчүн. Ошондой эле ислам дининде аял затын ушундай төргө көтөрүп сыйлаганда эч бир дин жок башка. Көптөгөн адамдар угуп калабыз. Мисалы христиан диндерден же баптисттерден башка дин өкүлдөрүнөн угуп калабыз. Аялдар ушундай ислам дининде кордолуп эле жүрөт. Үйүндө эле отурат, эчтеке чыкпайт. Жанагындай. Ошонтип айтышат да. Жок, бирок андай эмес. Ар бир мусулман үй бүлөсүндөгү аял зат бул ханыша сыяктуу. Мисалы ханыша менен бир мамлекеттин жанагындай ханышасы болсо, эч ким аны менен кол көрүп өбүшүп учурашпайт. Туурабы? Алыста кармап, жана аралды сактап, жок, сыйырмак менен. Ал анча-мынча көчөгө көп чыга бербейт ал. Үйүндө отурат. Ханышанын эмеси, туурабы? Эми аялдын абалы ошондой болот ислам дининде. Караңыздар, ханыша сыяктуу. Ага башка чочун эркектер менен өбүшүп, кол кармашып учурашуу, ал дурус эмес. Деги эле динде. Муну бизден адилеттүү, баардык нерсени билген даанышман зат Алла Таала билет жакшыраак. Ошол нерсе бизге шарият, Алла Таала муну шарият кылып, дин кылып бизге берген муну. Караңыздар мисалы. Канча деген мамилелер бар. Мисалы, аялын сөз түрдө ишетиш шарт эмес да. Иштеп сөз иштешин керек деп, анын тапкан акчасына караганда күйөөсүнүн акчасы берекелүү болот, аз болсо дагы. Караңыздар. Эми үйүндө отур, демек аны бул деген анын дин, балдарын дин менен тарбиялоо бул аялдын милдети да, күйөөсүнчү. Күйөөсүн разы кылуу эң биринчи иретте, күйөөсүнүн балдарын дин менен тарбиялоо. Ошо тарбият эле бул үммөттүн бир чоң салымы да, мамлекеттине бир чоң салым кошкону да, балдарын туура дин менен тарбиялап өстүрсө. Эң чоң салым ошол болуп жатпайбы? Анын үчүн сөз барып туруп иштеп жана башка кылыш жок. Эркектин милдети кийим кече, турак жай, тамак аш менен камсыздоо аялды. Аялдын башын үйүндө кармап атабы? Демек мунун милдети болуп эстелет. Анан кээ бир эркектер азыр мен аялым ишесин, өзүн өзү баксын деп таштап коюп, же жанагындай балдар менен бир нече көп балдарын төрөп, алар менен таштап кеткен эркектер, аларга айтар сөзүм, алар ойгонсун, эртерээк ойгонсун. Эртеңки күндүн сурагы бар. Эртеңки күн кыямат күнү таразага келгенде биринчи тартылган мамиле ошол мамиле болуп жатат, жубайлык мамиле. Ошол тараза тартылганда биз асылып калбайлы ошол таразадан. Акысын берген жоксуң сен деп. Өзүң милдетиңди аткарбадың деп. Анан курсагын ылдый карап тозок ыртылбайлы, урматтуу туугандар. Ошолго, ушул нерсеге биз аракет кылалы, ушул жубайлык мамилени сактап калууда. Сактап калып, толук динге алып келүү. Балдар дагы, аял кишинин дагы. Динде чыныгы бактылык себеби динде да. Качан толук динге келсе, эркек дагы, аял дагы экөө тең ызы чуу, уруш чатак жана башка нерсе ал жок болот ал. Негизи эле мусулман үй бүлөсүндө жок болуш керек ал нерсе. Эми караңыздарчы. Бир жөнөкөй эле бир мисал айтып келели. Пайгамбарыбыз алейхисаламдын сүннөттөрүнө амал кылган эркек бир үй бүлө жөнүндө. Бир үй бүлөдө айтат, бир киши келип дамылага кайрылат. Мен ушул канча жылдан бери жашайм, өзүм диндар деп үй бүлөдө эстейм. Аялым да өзүм да толук намаз окуп, алда оронуп, динде эле жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Бирок дагы деле ушуга жубайым экөөбүз көп келишпей ызычуу болуп, дагы үй бүлөдө ызычуу да. Анан мен башкаларга айткым келет, дин менен жашасаңар, силер бактылуу болосуңар деп. Мына биз дин менен жашатабыз, мына биз бактылуубуз деп айткым келет, бирок айта албайм дейт. Анткени мен чындап ойлоп көрсөм, дин менен жашасам дагы, бирок мен жашоомду
мен өзімді бақытты сезбеймін дейді. Неге? Анткени дагы эле азыр күнгө чейин өзүнүн аялы менен урушуп ызы чуу болуп турат дейт. Анан күндөрдүн биринде бир чогулуштардын бирөөсүндө отуруп тамактын адептери айтылып калды дейт. Тамактын адептери айтылып калып, ошол пайгамбар алейхиссалам тамак жегенде кандай кылат эле, эмне кылат эле деп сөздөн сөз болуп ошол пайгамбарыбыздын тамак жеген ыкмасы, кандай жеген адептери айтылып калды. Анан ошол айтып жатып мен ушул сөздү мага угуп калдым. Пайгамбар алейхиссалам тамак жегенде тамактын айыбын айтчу эмес дейт. Тузду болуп калат кээде күйүп кетет, кээде тузсуз болуп калат, кээде жанагы даамы жок болуп калат, жана башка болуп калат да. Эми ар кандай болуп калат ал нерсе. Анан пайгамбарыбызга тамак жакса жесү, жакпаса унчукпай жечү эмес дейт ал. Бул тигиндей экен, мындай экен деп сын тагып, анан жана башка сөз айткан эмес дейт ал. Хадисте айтылат ал, ачык келет хадисте. Дегенде ушул пайгамбарыбыз тамакка келгенде ушул адеп ушундай кылчу, ушул адепти уккандачы, баягы диндар адам башына барсыкан менен чапкандай эле болду дейт. Айтат, мен ушунча жыл дин менен жашап жүрүп, диндар үй бүлөмүн деп өзүнү эсептеп, бирок пайгамбарыбыздын бир сүннөтүнө амал кылып атырмын дейт. Бир эле сүннөтүнө, кайсы сүннөтүн десе, тамак жегенде тамактын айыбын айтпоо. Көрсө анын аялы кээде тамакты жасаса тузсуз жасап койчу экен, кээде тузу өткөр болуп кетет, тузду кылып койчу, кээде күйүп калчу экен, кээде ар кандай. Эми кыскасы тамакты анча жасалчу эмес экен. Анан бул дайыма эле кемсинтип аны уруша беришкен, ошонун себебинен ызы чуу болчу дейт. Анан баягы хадис айтылган адетти уккандан кийин бул тууганыбыз ниет кылыптыр. Эй Алла, мен ушул пайгамбарыбыздын ушул амалына, бир сүннөтүнө эми иншалла өмүр акыры чейин дайыма амал кылам деп ниет кылган экен дагы. Ошол күндөн баштап үй бүлөсүнө келип, бир да жолу тамактын кемчилигин айткан эмес, тамак үчүн дейт. Анан баягы ызы чуу тып басылды дейт. Тып-тынч. Караңыз, бир эле сүннөт, бир эле пайгамбардын сүннөтү бир үй бүлөнүн бир тагдырын чечип койду мындай чыккандачы. Бир үй бүлөнүн ызы чуусу ошон сен токтолду да. Кандай бир бакыт нерсе ал. Эми балдар да ошону дин менен өсөт. Эми эгер биз толук динде жашап калып кетсечи, канчалык бактылуулук, канчалык тынчтык, саламаттуулук келет. Ошого ушул айтар сөзүм, эң негизи жубайлардын мамилесинде жубайлар өзүлөрү эле да эң негизги ролду ойногон өзүлөрү болуп эстелет. Эркек менен аял өзүлөрү. Эгер чындап эле үй бүлөнү сактайбыз, аракет кылабыз десе, аракет кылса болот. Адам кылам деген нерсени баарын кылат да. Адамга Алла Таала ушундай жөндөмдөр берип койгон, кылам деген нерсени баарын кылат. Дин менен жашайм, Алланын өкмү менен жашайм. Бул дүйнө бактылуу болом, акырет бактылуу болом десе, адамчы кылам десе, баардык жолдорду табат. Анан туугандар көнбөйт, анан тигинти, анан мынтти жумуштагы болбойт, анан тиги ким багат. Ал башка, ал баары тең Алланын жоопкерчилиги. Ал башка нерсе, ал нерсечи. Кылбайм деген адамга миң шылтоо. Эгер биз үй бүлөбүздү динге алып келип, үй бүлөбүздү жанчыдагы оттон сактап калабыз, бейишке чогуу киребиз десек, анда урматтуу туугандар, сиздерди ушул нерсе чакырамын. Келгиле. Өзүбүз жанчыдагы азаптан, отуну адам менен таш боло турган оттон өзүбүздү куткарып калалы, өзүбүздүн жаныбызды, анан үй бүлөбүздү. Эң биринчи. Алыска барып, алыскы адамдарды ойлоштун кажети жок, караңыздарчы. Өзүнүн үй бүлөбүздөн баштайлы. Анткени дагы пайгамбарыбыздын акыркы осуяттарынын бири, ар бир адам өзүнүн кол астындагылар жоопкерчиликтүү дейт. Койчуларына ар бир адам, караңыз, мындай айтканда, ар бир үй бүлө башчы, үй башчы, бул өзүнүн үй бүлөсүнө жоопкерчиликтүү. Кыяматтын эртең кандай? Эми эркек башчы болуп атабы үй бүлөдө? Ошол жоопкерчиликтүү. Канчалык деңгээлде үй бүлөсүнүн дин бар, канчалык деңгээлде үй бүлөсүнүн акысын берип жатат, канчалык деңгээлде үй бүлөсү бир дин алып келди. Ошону караңыздар. Эми биз караңыз, өзүнүн үй бүлөбүзгө эркектер ушундай, биздин күнүгө келген сайын баштык жанагындай пакет продуктты колдон келишинче алып келебиз. Мөмө жемеш жана башка нерсе үйдөн алып келебиз, белектер алып келебиз. Анан балдар, аял киши булар баарын жакшы маана менен тосуп алып, анан бүгүн эмне алып келдиң деп таң калып сурашат. Эми колдон келишинче алардын көңүлүн сындырбастан, толук нерсени алып келгенге аракет кылабыз. Бардык эркектер ушундай кылат да, туурабы? Бирок биз караңыздарчы, үй бүлөбүзгө келгенибизде эркектер айткан сөзүм, бир гана ошондой белектер, буюмдар, тамак аш менен эле эмес, ошондой эле пайгамбарыбыздын хадиси менен, Алла Тааланын Куранында айткан аят өкүмдөрү менен да чогуу келет да. Анткени биз мындайча айтканда бир белек ташый турган же тамак аш бир нерсе үйгө ташый турган эле адам эмес.
Biz үйлөгө дин ташый турган адам бололу да. Бүгүн мисалы балабызга келип, бүгүн айтып калалы. Атакей бүгүн эмне алып келдиңиз десе, мен сага бүгүн бир пайгамбар хадисин үйрөнүп, ошол хадис алып келдим деп, ана хадис айтып берип үйрөтүп койгон. Жөнөкөй эле тамактын адеби мисалы. Тамактын адеби, үйгө кирип чыккан адеби. Канча барып ушундай истикомат деген нерсе бар динде. Туруктуулук деген. Туруктуулук менен сиз күнүгө бирден хадис алып келе бериңиз үй-бүлөңүзгөчү. Бир аят Алла Тааланын бир аятын үйрөнүп келиңиз. Жашооңузга алып келе турган караңыз. Бир эле аят жетиштүү сизге. Окумушта окуш мисалы анчага убактыңыз болбосо дагы бир аят, бир хадис алып келе бериңиз күнүгө. Ошону бар айтып бериңиз үй-бүлөңүзгө. Акырындан тамчылап тамчы капка толгон ташты дагы сындырат да. Ташты да коюп кетет. Бирок ошол барып кыбыраган кырашат дегендей, мына жашоого дин алып келиш өтө жеңил. Бир эле күндө баары тең аялда чүмкөнүп оронуп калсын, анан жанагындай баары тең эркек сакал өстүрүп, допу кийип, жанагындай башка нерсенин баарын кылып калсын деп бир күндө иш алып болбойт, ооба. Бир күндө курулган эмес аалам. Аалам да курулган да 6 күндө курулган да. Асман жерлерин баары тең караңыздарчы. Эми биз да ошентип аракеттенип, туруктуулук менен аздан бир хадис, бир аят аракет кылып, ошого амал кылып, үй-бүлөгө алып келе берели. Иншалла барып көрөсүздөр, иншалла эртең ошол үйгө алып келген таалим, диндин берекетинен, хадис, аяттардын берекетинен канчалык деңгээлде үй-бүлө дин турат, канчалык деңгээлде үй-бүлөгө берекет келет, көрөсүздөр урматтуу туугандар. Сиздерди ушул нерсеге чакырмакчымын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.